Түшүп эле ургулап баштаган Бишкекте өрөө учурган окуя катталды. Кызынын көзүнчө атасын манжаларын сындырып салган. Москвада кайрадан атышуу болду. Ал видеого түшүп калган. Милиционер ажатканада унутуп кеткен тапанчаны табылганы белгилүү болду. Чүйдө мас абалында унаа башкарган бүтүрүүчүлөр кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Москвада атышуу болду. Москва шаарынын Жаңы Москва аймагында атышуу болгонун орус басылмалар жазышууда. Окуя кечээ 26 майда спорт кварталы турак жай комплексинде болгон. Анда кылмышкерлерди кармоо үчүн келген полиция кызматкерлери курал колдонушкан. Кылмышкерлердин бири каралмалды. Алар үчөө болушу мүмкүн деп божомолдонууда. Бул окуя боюнча азырынча расмий маалымат жок. Айрым орус басылмалары күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, кылмышкерлер курьерди тоноого аракет кылганын жазышууда. Анда курьер 127 000 рубль акча алып бара жатканы айтылат. Кемпир абатты сатып жиберди дегендер болгон. Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек чек арасы боюнча маалымат берди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кадамжай районунун тургундары менен жолугушту. Ал жолугушууда кыргыз-өзбек чек арасы боюнча маалымат берди. Кемпир абат суу сактагычы боюнча толук айтып берейин. Кемпир абатты берип жиберди, сатып жиберди деп калп сөздөрдү чыгарышты. Кемпир абатты берип акча алышты дешти. Бети жоктук сөздөрдү айтышты. Кемпир абатты бетине жаап туура эмес иштерди кылабыз деген 24 адам камалган. Алардын 10дон ашыгы кемпир абатты көргөн эмес. Аларга карабастан бул жерди бүтүрдүк деди ал. Булак Серепкежи. Элге ошо чечилген проблемалардын бардыгын тааныштырып, айтып деп жеткизип кете турган убакыт келди да. Милиция кызматкери жоготкон тапанча табылды. Бул тууралуу 26 майда Ички иштер министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, куралдын жоголушу боюнча Бишкектин Сверлов райондук милициясы тарабынан шалакылык менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин жүрүшүндө аны 28 жаштагы жаран таап алган аныкталган. Ал куралды өз ыктыяры менен өткөрүп берди. Ички иштер министрлиги табиилдик куралды жоготуу фактысы боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын белгиледи. Буга чейин 23 майда айрым жергиликтүү басылмалар милиция кызматкери кызматтык тапанчасын жоготуп алганын жазып чыгышкан. Андагы маалыматтар боюнча укук коргоо кызматкери куралын ажатканалардын биринде унутуп кеткен. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Эки киши кичинекей кызынын көзүнчө атасын сабап, манжасын сындырып салышкан. Бишкекте жолдо кызы менен өтүп бараткан кишини айдоочу менен жанындагы адам экөөлөп сабашты. Окуя тууралуу жабыркаган кишинин келинчеги соц тармакка жазып, видеосун жарыялаган. Анын айтымында туңгушта жолдошу кызы менен жөө адамдар өтчү чийин өтүп өчүп калган. Бирок жол белгиси бар экени айтылган. Өтүп баратканда Toyota Camry токтобой койгон. Буга жини келген киши машинаны тээп жиберген. Айдоочу дароо жолдун ортосунан токтоп, артынан жанындагы киши да чыгып, кызы менен бараткан адамды экөөлөп сабашкан. Мунун баарын кызым көрүп турган. Эми 3 күндөн бери жакшы уктай албай, тигилер кайра келип сабайт деп коркуп жатат. Окуяга кайдыгер карабай, арачалаган кишилерге рахмат деп жазган жабыркаган кишинин жубайы. Малика Дина: сахнаны таштайм деп күйөөм айткан үчүн эмес, өз чечимим менен кетем. Ырчы Малика Дина: сахнаны таштайм деп күйөөм айткан үчүн эмес, өз чечимим менен кетем. Белгилүү ырчы Малика Дина өзүнүн чыгармачылыгына байланыштуу айрым пикирлерге жооп берди. Ал коомчулукта күйөөсү, анын өнөр жолуна каршы деген ойлор туура эмес экенин белгилеп өттү. Эгер күйөө менин чыгармачылыгыма каршы деп ойлосоңуздар, жана 5 жылдан кийин сахнадан кетем деп ал айтты деп эсептесеңиздер, жаңылышасыздар, деди Малика Дина. Ырчынын айтымында жолдошу алгачкы күндөн тартып ага ишенип, ар дайым колдоо көрсөтүп келген. Ал көпчүлүккө белгисиз, эл көзүнөн алыс, тынч адам. Бирок мен үчүн, биздин кыялдарыбыз үчүн ал мени менен чогуу болууга макул болду. Кадрда да. Анткени ал мени чын дилинен колдойт деп кошумчалады ал. Малика күйөөсүн менин артымдагы тирегим, дем күчүм жана шыктандыруучум деп атап, көптөгөн ырларын ага арнаган айтты. Ал сахнадан кетүү чечими болгондо, бул чечим толугу менен жеке каалоосуна негизделерин, күйөөсү болсо аны менен сыймыктанарын белгиледи.
Эгер мен сахнадан кетсем, бул менин жеке чечимим болот. Күйөөм болсо ар дайым мага ишенет жана сыймыктанат. Бул мен үчүн эң маанилүү нерсе деп жыйынтыктады Малика Дина. Сыра ичкем чүйдө мас абалында унаа башкарган бүтүрүүчү кармалды. Жол тескөөчүлөрү тарабынан мас абалында унаа башкарган мектеп бүтүрүүчүсү кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан уюштурулган рейд учурунда Чүй облустун жол тескөөчүлөр тарабынан Toyota Vitz үлгүсүндөгү унаа жол эрежелерин бузгандыгы үчүн токтотулган. Текшерүү учурунда айдоого укугу жок, айдоочулук күбөлүк албай туруп, ата-энесинин уруксаты жок, мас абалында унаа башкаргандыгы аныкталган. Бул факт боюнча унаасы айып короо жайына токтотулуп, ата-энеси жана мектептин тарбия завучу чакыртылып, өткөрүлүп берилген. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Күнү Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун Кадамжай районундагы Айдаркен шаарында жергиликтүүлөр менен жолугушту. Генерал Алгач сурма комбинатынын учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу маалымат менен таанышты. Не болуп атат сурмаңыз? Өлүп атабы? Кудай буйрса 40 жылдан бери иштеп сымап чыгарат элек. Быйылдан баштап сурма чыгара баштадык мондайчы. Чыктыбы? Мына ошо майда чыкты ушулар. Канча килограмм? 23 килограмм. Ага. Уже мына ошо азыркы свежий. Биринчиси Кудай буйрса. 23 килограмм. 23 килограмм. Ого. Жакшы. Сымап боюнча. Сымап боюнча ошо 40 жылдан бери иштеп атабыз. Согуш болгондо бул согуштун материалы. Бул пуля жасайт. Мунан аккумулятор жасайт. Ошол Азыр билесиз, бизге эң стратегиялык жана критический генерал деп ошол катарында абдан керектүү болуп атат. Мен азыр бардык жерге команданы бердим, сурманын лицензияларын туура эмес алып алып, ошока же использовать этпей, же башка перепродаж кылгандардын бардыгын кайрадан лицензияларды алдырып атабыз. Себеби бул мамлекеттик чоң стратегиялык материал болуп атат. Ошон үчүн силердики болсо, силердики болот. Айдаркенде 100%, то есть мындай уникальный комбинат жок да. С месторождения бардык. Ошон үчүн ушу жакшылап сактап калып, мынаны өнүктүрүшүбүз керек. Сиз эми мурдатан эски дегенде тажрыйба алуу ушул багыт иштеген адамсыз. Ошондо ишиңизди жакшылап өнүктүрө бериңиз, макулбу? Кайсы бир маселелер болуп турган болсо, обязательно кишиге жардам бериш керек. Бюрократияны азайтыш керек. Азыр эң стратегиялык керектүү маселе ушул болот. Союзден чыккан маселе да чыгарды. Керек болсо жакында бул алтындан да кымбат болушу мүмкүн.
Проблема не проблема. Жоқ, проблема жоқ, жақсы эле, тынч. Құдай бұйырса, өнүш бар, жақсы. İşiniz iyi olsun. Рахмат, ийгилик сизге дагы, өмүрүңүз uzun болсун. Ишиңиз ийгилик болсун. Сөз Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-полковник Ташиев Камчы Кыдыршевичке берилет. Андан соң жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өтүп, Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу маалыматтар менен кеңири тааныштырды. УКМК төрагасы Чечме булагы Кыргызстандын карамагында калганын жана өзбек тарап менен атайын макулдашуунун негизинде биргеликте пайдалануу чечими кабыл алынганын билдирди. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасынын, туура койгон тапшырмасын биз туура аткаргандыктан проблемалар чечилип бүттү. Эми мына эл алдына келип, элге ошол чечилген проблемалардын бардыгын тааныштырып, айтып деп жеткизип бере турган убакыт келди да. Ошондон алдыңыздарга келип отурам. Себеби ар түрдүү сөздөр болот. Кээ бирлери туура айтат, кээ бирлери туура эмес айтат.